Assalamu alaikum. Иман Нур Кадырбеков. Биринчи маселе. Бишкектеги ташталган полигон маселеси. Байкасаңыздар, ары бери өткөндө көрүп атсаңыздар керек, тынбай өрттөнүп атат, күйүп атат. Натыйжада эмне болуп атат? Натыйжада канчалаган айылдар ошол жерден чыккан зыяндуу уу түтүндү жутуп, дем алып ошо менен жашап атат. Мен атайын тизмелеп чыктык. Мына Ылдыйкаларча, Ак Босого, Акжар, Теңдик, Дордой 1, 2, Калыс Ордо, Алгы-Элим, Маявка айылдарын, Чүйдүн Лесной, Мурас Ордо, Озерный, Мраморный, Фрунзе айылдарын каптайт экен. Андан тышкары ошол жакта билесиздер, швеялар бар, тигүү цехтер, ошолордун кыркындылары бар, жанагындай бир химикаттардан, синтетикалык заттардан. Ошолор да өрттөнүп атат. Ушуну менен бизден апалар, балдар, мекендештер дем алып атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ушуну карап койсоңуз, мурдагы мэрдин убагында жок дегенде от өчкөн эле да түтөбөй калган болчу. Анан жанагы Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынан ушул багытта бир 22 миллион евро келди эле. Ошол эмне болду? Максаттуу иштетилип атабы? Бизге бир маалымат берип койсунчу. Ушундай миллиондогон евролорго кол көтөрүп кредит алып атабыз, тиянагында эчтеме жок, таш балекет. Ошону бир көзөмөлгө алып туруп бизге маалымат берип койсунчу. Анан ушул мусорлорду, таштандыларды иштете турган завод курулат дегенде бир 10 000 деген адамдар аябай сүйүндү эле. Баш кийимдерин өйдүк ыргытып. Бирок азыркыга чейин андан кабар жок да. Ошон үчүн жөн эле сүйлөп койбой койсо болмок, сүйлөгөндөн кийин ушуну аткарса жакшы болмок. Ушул маселени айткым келип атат. Кийинкиси өз агасына каалабаган дейт, өзгөнүн эшигин сагалайт деп коет. Хабиб деген спортсмен келди, аны биз деле сыйлайбыз, жакшы мыкты жигит. Төбөбүзгө көтөрүп тосулуп атабыз, бирок кыргыздын өзүнөн ошондой спортсмендери, мыктылары көп чыккан. Каракулжанын Ылайтала деген айылынан Төрөбек деген балбан чыккан, Кожомкул аталардын деңгээлинде. Ошондой инсандар унутулуп баратат. Ушуну бир кайрадан тарых бетинде жаңылап, элдин журтун эсине салып, бизден да бабалар, баатырлар чыккан. Кечеги эле советтик заманда Москвада, Казакстанда өткөн айыл чарба көргөзмөлөрүндө улуттун намысын коргоп, эң иштерге түшүп, улак чаап, аябай убагында кыргыздын улуттук оюндардын сакталышына чоң салым кошкон адам болгон. Кийинкиси мына китептер боюнча. Мектептерде китептер жетишпей атат, мамлекеттик мектептерде. Чындап, кайсы мамлекеттик мектепке барба, шылтоо менен шылтоошуна таап эле акча топтой берет. Жок деген ушул китеп фондун жаңылаш керек. Балдар китеп таппаса, китеп жетпесе кантип билим алат? А китеп деген бул окуу методикалык комплекс, атайын иштелип чыккан программа. Ошонун негизинде ыраттуу билим албаса, же жыртылган китептер, же жетпеген китептер ушул чоң маселе болуп атат. Анан ген байлыктар боюнча жалпы жөнүн айтайынчы. Мына Чаткалда ген байлыктар иштетиле баштады, алтын кени. Ошондон баштап экология бузулду дейт. Кылмыш дүйнөсү кирди, чорныйлар дейт, разборкалар пайда болду. Бүт Кыргызстан боюнча кумтөрдөн башканда эле карап чыгалчы. Таласта жер үй, анын элге пайдасы барбы, экология канчалык зыян тийип атат. Ушуларды бир карап чыгып туруп бизге маалымат берип койсунчу. Чоң рахмат.